Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырат. Аты жөнүм Айпери Жусбек кызы. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын аягына чейин 15 миңдей батир курулуп бүтөөрүн айтты. Бул тууралуу өлкө башчы укук коргоо бажы жана көзөмөлдөр органдарынын жетекчилерине генералдык наамдарды тапшырып жатып билдирди. Эмгек акыңарды көтөрүп бердик. Турак жай маселесин чечип жатабыз. Алдыдагы 3 жылдын ичинде ИИМ, УКМК, прокуратуранын кызматкерлеринин, чек арачылардын арасында бир дагы үйү жок адам болбойт. Мамлекеттик ипотека аркылуу биз 20-25 жылдык мөөнөткө батирлерди беребиз. Жөнөкөй кызматкерлердин да маянасы анын алганга жетет. Быйыл жылдын аягына чейин 15 миңдей батир курулуп бүтөт. Андан кийин 2 жылда дагы 50-60 миң адамга, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерге да беребиз. Мындан ары дагы жакшы шарттарды түзүп беребиз. Калганы жакшы иштөө, мамлекеттин коопсуздугун кароо, коррупцияны жоюу силердин көз каранды. Таза иштеп бериңиздер. Өзүңөр коррупцияга аралашып кетпегиле. Тилекке каршы араңардан чыгып калууда. Алар тиешелүү жазасын алып жатышат. Абакта отурган Кумтөрдүн мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бүлдүрүктүн 14 февралда президентке жазган катын анын жактоочусу Кайсын Абакиров 27 февралда Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Кадырлуу Садыр мырза, менин алдымда сиз койгон милдеттерди жана жоопкерчиликти толугу менен канааттандыргыдай аткара албай койгонума сизден чын жүрөктөн кечирим жана ырайым сурайм. Жумасына 75-80 сааттан иштесең да, баары бир толук Кумтөрдүн жана улуттук холдингдин иштеринде кесиптештерди көзөмөлдөгөнгө жалгыз үлгүрбөдүм. 20 жылдан ашык Кумтөрдө терең жана жакшы уюштурулган коррупция схемаларды толук жойгонго жалгыз алым жетпеди. Мен үчүн бул турмуштук чоң сабак болду. Бирок сизге мен сөз бергендей өзүм ошол схемаларга аралашкан жокмун, пара алган жокмун жана сиздин абийириңизди түшүрүп же саткынчылык кылып уятка түшүргөн жокмун. Эч качан кылбайм. Азыр сиз гана менин адилеттикке жана ырайымдуулукка үмүтүмсүз жана ишеничимсиз. Эгерде дагы эле мага ишенсеңиз, сизге чынчыл жана ишенимдүү түрдө жардам берүүгө даярмын. Колуман көп жакшы нерселер келет. Эгер мен өкмөттөгү кимдир бирөөгө тоскоолдук кылып жатсам, тынч эле Канадага кетүүгө даярмын. Азыр баары Кудайдын жана сиздин колуңузда. Өзүңүз туура чечим кабыл аласыз деп ишенем. Мугалимдерди митинг чогулуштарга алып барып колдонгонго тыюу салышыбыз керек. Бул тууралуу Билим министри Каныбек Иманалиев парламенттин социалдык саясат комитетинде билим берүү жана илим министри кызматына талапкерлиги каралып жатканда билдирди. Акча жумшой эле мугалимдин аброюн көтөрө турган иштерди жасайбыз. Биз мугалимдин аброюн, Баткендин чек арасын коргогондой коргошубуз керек. Аким, инвестор, депутат, министр келет. Мугалимдер зал толтурган электоратка айланып калган. Митингге деле мугалимди алып барабыз. Сабак үзгүлтүккө учурап жатпайбы? Ал эми биз сабакка акча төлөп жатабыз. Баланын келечегине балта чаап жатабыз. Мектепке киргенде саясат токтошу абзел. Бир эле саясат билим берүү. Ошого мыйзам менен тыюу салышыбыз керек, деди Иманалиев. Ошондой эле ал акча сурабай эле 2-3 жыл эффект бере турган жагдайлар бар экенин белгиледи. Кытайдан алынган нациянын мөөнөтүнөн мурда төлөө Кыргызстан үчүн пайдасыз. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын өкмөтү менен Кытайдын экспорттук-импорттук банкынын ортосунда 2008-2015 жылдары түзүлгөн кредиттик келишимдердин шартына ылайык кредиттин мөөнөтүнөн мурда кайтарган учурда карыз алуучу кредиторго 1% өлчөмүндө комиссия төлөп берет. Келишимде графикте көрсөтүлгөн күндөн тартып акыркы датасына чейин чегерилген каражат толук төлөп берилиши шарт. Ушуга байланыштуу кредиттин мөөнөтүнөн мурда жабуу республикалык бюджетке олуттуу жүк болуп, кошумча чыгымдарды талап кылат. Тактап айтканда, кыргыз тарабы үчүн экономикалык жактан Кытай Эксим банкынан тышкы нацияларды мөөнөтүнөн мурда жабуу пайдасыз деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Кыргыз республиканын ресурстары жетиштүү жана мамлекеттик тышкы карызды тейлөөгө республикалык бюджетте каражаттар толук көлөмдө каралган. Учурда мамлекеттик карызды тейлөө өз убагында жүргүзүлүүдө. Бишкекте бир үй бүлө мүчөлөрү киши колдуу каза болгон окуя боюнча шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Ногойбаев маалымат берди. Айтымында кошуналары үндөрдү укканы менен маани беришкен эмес.
Эмеректердин жылдырылганын, жерге бир нерсе түшкөнүн, кыйкырыктарды кошуналары угушкан. Унанын сигнализациясынын үнү да угулган. Кыз терезеден секирип түшкөндө унага кулап, сигнализация иштеген. Буга кошуналары анча маани беришпей, үй башчысына кеч кабарлашкан. Ал жумуштан келип, видео камераны карап, участкалык милицияга кабарлап, кызматкер абал менен таанышкан. Милиция менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери барып, батирди ачып, 3 адамдын сөөгүн табышкан, деди ал. Кылмыштын бетин ачууга видео камерадагы жазуулар жардам бергенин кошумчалады Ногойбаев. Шектүү камераны талкуулоого аракет кылганы, каза болгон кызды алып кирип бара жатканы жазылып калган. Кылмышка шектүүнүн аты жөнү такталып, таңкы саат 4-тө өз үйүнөн кармалган. Ал каршылык көрсөтпөстөн конвойлордун коштоосунда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси шаар тургундарынын мындай көрүнүштөргө маани берип, кошуналарынын үйүндө ызы-чуу кыйкырыктар болуп жатканына көңүл бурууну чакырды. Мындай учурда жабырлануучуларга тиешелүү жардам көрсөтүүбүз үчүн милицияга кабар берүү зарыл, деп кошумчалады. Ички иштер министри Улан Ниязбеков жарандардын коопсуздугу үчүн республиканын бардык аймагында видео камераларды орнотууну тапшырды. Бул туурасында ал Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратына, тиешелүү кызматынын облустук жана шаардык ички иштер органдарынын башчыларына онлайн кеңешмесинде айтты. Калк жыш жайгашкан шаарларга жана алардын айланасындагы мерчемдүү жерлерге видео камераларды орнотуу колго алынсын. Анын ичинде жергиликтүү аймактык башкармалыктардын жетекчилери, үй комитеттери, мекеме, ишканалардын, кафе, ресторан жана элди тейлеген түйүндөрдүн ээлери жана администраторлору менен сүйлөшүп, мыйзам менен жагдайды туура түшүндүрүп, видео камераларды орнотууга карата иш алып барылсын. Ири соода борборлоруна, базарларга, мал базарларга, эл көп чогулган аймактарга, алардын айланасындагы объектилерге видео көзөмөл режими киргизүү ишке ашырылсын. Шаар, район жергесинде, борбордук аянттарда, айыл аймактардагы чоң көчөлөрдө, мектептерде, бала бакчаларда, транспорттор өткөн жерлерде, автобекеттерде, мамлекеттик маанидеги трассаларда, ички жолдордо аталган тутум биринчи кезекте ишке киргизилүүсү уюштурулсун. Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгына санарип тармагы элдин бейпил жашоосуна кам көрүү үчүн жасалып жаткан маанилүү кадам экендиги, ай сайын кайсы ички иштер органы канча жерге видео камераларды орнотту, алардын ички иштер министрлигине туташтырылгандыгынын аткарылышын көзөмөлгө алуу тапшырылды. Ички иштер министрлигинин жетекчиси кылмыш катталгандан кийин анын кесепети менен күрөшпөй алдын алуу чаралары күчөтүлсүн деген тапшырма коюлганын эске салып, кемчиликтер болсо кызматкерлердин жоопкерчилиги караларын белгиледи. Кылмыштардын бетин ачуу, сотко жөнөтүү, элдин турмуш тиричилигине терс кесепетин тийгизген фактыларга бөгөт коюу. Бети ачылбай калган бардык фактылардын тизмеси менде бар, жана жеке көзөмөлүмдө турат. Кайсы жетекчи кандай иш-чараларды алып барды, кылмыш иши менен кимиси таанышып көзөмөлгө койду деген талдоолор да бар. Ошондуктан бети ачылбаган кылмыштар боюнча биринчи чейректин жыйынтыгы менен карап, иш алып барбаган жетекчилерге тартиптик чараларды колдонобуз, деди Улан Ниязбеков. 25 февралда белгисиз заттын жарылуусунан улам УКМКнын чек ара кызматынын бир жоокери жаракат алган. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Алдын ала маалыматтар боюнча номер 2021 аскердик бөлүктөгү унаалардын техникалык кароодон өткөрүү пунктунда мештен өрт чыгып, белгисиз зат жарылган. Анын кесепетинен 2003 жылы туулган аскер кызматкери бутунан жаракат алган. Аскер кызматкери дароо Разаков шаарынын аймактык ооруканасына жеткирилген. Учурда ал дарыгерлердин көзөмөлүндө. АКШдан Кыргызстанга марихуананын ири партиясын эл аралык почта компаниясы аркылуу жөнөтүлгөнүн бажы кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, баңгизаттын алып кетүүгө келгендер жеринен колго түшүрүлгөн. Атайын операция Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жана УКМКнын ыкчам кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн. Марихуананын жалпы салмагы 2 кг 99 граммды түзгөн. Кармалгандардын батирин тинтүү маалында баңгизат жана аны жашыруу үчүн шаймандар табылган. Шектүүлөр марихуананы Telegram мессенджери аркылуу сатышкан деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча топтолгон бардык материалдар Ички иштер министрлигине өткөрүлүп, тергөө амалдары улантылып жатат. Бүгүн 27 февралда таңкы саат 5:58 Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы очогунда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында Какшалтоо тоо кыркасында, тагыраагы Таш-Коро айылынын түштүк-чыгышка карай 50 км, Эчкили Таш айылынын түштүк-чыгышка карай 55 км,
Кургак айылынан түштүк-чыгышка карай 58 км, Эңилчек айылынан түштүк-чыгышка карай 60 км, Кеңсүү айылынан түштүк-чыгышка карай 60 км жана Каракол шаарынын түштүк-чыгышка карай 130 км аралыкта жайгашкан жерлерде болгон. Кече 26 февралда саат 9:50 чамасында Бишкек-Кой-Таш-Сыгата унаа жолунун 25-чакырымындагы Серпантин тилкесинде Mitsubishi Pajero үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жардан кулап кеткен. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиришкендей, айдоочусу 1976 жылы туулган жаран унааны башкара албай жардан кулап түшкөн. Жол кырсыгынын кесепетинен жабыркаган жарандар 1994, 1974, 1984 жана 2000 жылы туулган жарандар болгон. Алардын бардыгы Сыгата райондук ооруканасына жеткирилген. Баткен шаарында облус аймагында район шаардык ички иштер бөлүмдөрүндөгү тергөөчүлөрдүн арасында кичи футбол боюнча мелдеш өттү. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Спорттук иш-чара Кыргызстандын тергөө кызматынын 60 жылдыгына карата уюштурулган. Оюнга 7 команда катышып, кызыктуу оюн көрсөтүштү. Биринчи орунга Лейлек райондук ички иштер башкармалыгы, экинчи орунга Сүлүктүү шаардык ички иштер башкармалыгы, үчүнчү орунга Баткен шаардык ички иштер башкармалыгы болуп, диплом, медальдар менен сыйланышып, акчалай сыйлыктын ээси болушту. Эскерте кетсек, СССРдин Жогорку Кеңешинин президиумунун жарлыгы менен 1963 жылдын 6 апрелинде алдын ала тергөө өндүрүш укугу Коомдук коопсуздук министрлигине, андан кийин аты өзгөргөн СССРдин Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Египеттеги рейтингдик турнирде Эрненсар Ахматалиев алтын медаль утту. Финалдык беттеш 26 февралда өтүп, анда Ахматалиев акшылык Лукас Дикота Читумду 10-0 эсебинде утту. Белгилесек, Ахматалиев жарым финалда өзбекстандык, грузиндик жана кыргызстандык Орозбек Токтомамбетовду жеңген. Ушул эле мелдеште Тайырбек Жумашбек уулу эркин күрөш боюнча жеңүүчү болду. Ал 26 февралда 61 килограммга чейинки салмак ченинде беттешип, Армениянын, Өзбекстандын, Ирандын спортчуларын жеңип, финалга чыгып, Украинанын өкүлүн жеңип алды. Буга чейин кыз-келиндер арасындагы күрөштө Айсулуу Тыныбекова алтын, Мерим Жуманазарова менен Айпирим Медет кызы коло байге алган. Ал эми мырзалар арасында күч сынашкан кыргыз курамасынын мүчөлөрү бир күмүш, 2 коло медальга ээ болушкан. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Балбан Акжол-Махмудов жана машыктыруучусу Мейрамбек Ахметовду кабыл алды. Облус башчысы Махмудовду эл аралык мелдештерден ийгилик жаратып жаткан жеңиштери менен куттуктап, Ош облусунун ардактуу атылуу наамын жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ошондой эле машыктыруучусундагы ардак грамота жана акчалай сыйлык кайгарылды. Акжол-Махмудов грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн чемпиону, Ислам шериктештик оюндарынын алтын байгесинин ээси, Монголияда өткөн Азия чемпионатынын жеңүүчүсү, ошондой эле Токиодо өткөн Олимпиада оюндарынын күмүш медалинин ээси. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактагы Instagram, Telegram, Facebook, TikTok жана YouTube каналдарынан көрө аласыздар. Аты жөнүм Айпери Жусупбек кызы. Көрүшкөнчө.